Футбол боюнча улуттук курама бүгүн эрте менен өз мекенине кайтып келди. 2026 өтө турган дүйнө чемпиондугунун тандоо турниринин 3-раундуна чыгып, тарыхый учурду жараткан команда Омандын борбору Маскат шаарынан учуп келди. Кыргыз футбол биримдигинин башкы кеңсесине келгенден кийин командабызга республикабыздын министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсаловдун катышуусунда салтанаттуу жолугушуу уюштурулду. Биз 5 чоң кыйын командаларды өзүбүздүн баш калаабызда тосуп алабыз. Жана биздин курама командабыз өздөрү ошакка барып, выездной матчтарга барып келишет. Бул уже майрам. Уже биздин ушул 3-чү турубуз биз үчүн канча деген эмоция, канча деген сыймык, канча деген улуттун биримдиги, ушул курама командабызга сүрөп, биз өзүбүздү кандайдыр бир чоң сезимдерге ээ болобуз. Расмий өкүлдөрдөн кийин улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович сөз сүйлөдү. Команданы дүйнөлүк тандоонун кийинки баскычына алып чыгып, 2027-жылкы Азия кубогуна түз жолдомо алган словакиялык Адис күйөрмандарга жана оюнчуларга ыраазычылык билдирди. Бизди ушундай тосуп алганына абдан кубанычтабыз. Бул команда үчүн да жана мен үчүн да маанилүү. Квалификациялык турнирдин кийинки баскычына чыгуу чоң жетишкендик. Биз күйөрмандарга ушундай ырахат тартуулаганыбызга кубанычтабыз. Мен улуттук курама команданын оюнчуларына жасаган иштери жана татыктуу жыйынтык көрсөткөнү үчүн ыраазымын. Amazing for the Kyrgyz supporters, for the Kyrgyz people. Белгилей кетсек, Тарковичтин машыктыруучулар штабы менен келишим 30-июнга чейин жарактуу. Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигинин айтымында Таркович улуттук кураманы мындан ары жетектейби же жокпу жакынкы аралыкта өтө турган сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болот. Руководство Кыргызского футбольного союза. Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги мындан ары башкы машыктыруучу менен кызматташтыкты улантабызбы, улантсак кандай шарттар менен иштешебиз деген маселени талкуулайт. Бул жерде башкы машыктыруучунун өзүнүн каалоосу, анын кызматташууну улантууга ниети бар экендиги же жок экендиги эске алынат. Биз Штефанга ыраазыбыз. Ал биздин команданы дүйнө чемпионатынын кийинки баскычына чыгарганы үчүн жана 2027-жылы өтө турган Азия кубогуна алдын ала жолдомо алгандыгы үчүн. Мында анын салымы абдан чоң. Бул анын жана анын машыктыруу штабынын эмгегинин жемиши деп ойлойм. Очень велика. Я думаю, что это плод его усилий, его тренерского штаба. Салтанаттын расмий бөлүгүнөн кийин улуттук курама команданын оюнчулары Оман менен өткөн оюнга, команда ичиндеги атмосферага жана башка көптөгөн суроолорго жооп беришти. Акыркы 2 оюн тууралуу айта кетсем, биринчи оюнда өзүм салым коштум, себебин көптөн бери өзүм киргизе элек болчумун. Бул айта кетчү нерсе, футбол командалык оюн, ошондуктан жеңишке кичине калды, кичине жетишпей калды. Буюрса ошол келе жаткан эмки баскычта башка ошол жеребьевка болгондон кийин түшкөн командаларга жакшы бир оюн көрсөтүп, дүйнөлүк ареналарда ойногонго чоң үмүтүбүз бар, чоң иштабыз бар ошого. Буюрса баратабыз. Эң негизги бардык күйөрмандарды дагы бир ирет Азия кубогуна чыккан менен куттуктап кетем. Жана могу дүйнө чемпионатына 3-раундуну баштайбыз. Бизге коюлган максатты аткардык. Азыр аябай сүйүнүп отурабыз баарыбыз. Жолдон келип, дагы кичине чарчаштар бар. Чарчашта чыга элек, бирок эмоциялар аябай сонун. Бул жакта баары башкача экен. Өзүңдү более профессиональный алып туруш керек экенсиң, өзүңдү. Сени көп эл карап турат экен, ишенип турат экен. Мурда Малайзия менен оюнда тилек каршы чыкпай калдым, бирок тиякта отуруп ощущение өтө башкача болду да. Буюрса Омандан дебют кылдым, мага ишенип тренер чыгарды. Не только бизге аларга деле кыйын болду. Уже тигилердин игроктору менен нам уже сүйлөшүп, как уже 4-чы оюн уже жакшы болуп калганбыз да. Сүйлөсөк аларга деле кыйын болду да оюнчу. Аябай. Биз өзүбүздү жакшы оюнубузду көрсөтүп, жеңишке жетишип, биринчи место менен чыгышка аракет кылдык. Ошондой болсо дагы мен ойлойм, алардын полюсунда бир жакшы результат деп ойлойм. Оман деле күчтүү команда. Журналисттер үчүн пресс-брифингде Штефан Таркович кийинки 3-этапта кимди атаандаш катары көргүсү келери тууралуу суроого жооп берди.
I don't like this kind of game because Мен бул боюнча кандайдыр бир божомол айтканды жактыра бербейм. Чучуклакта бизге ар кандай команда келип калышы мүмкүн. Жана биз бул процесске эч кандай таасир эте албайбыз. Бирок биз Япония болобу, Австралия болобу, биринчи себетке кирген башка команда болобу, кимге каршы болбосун, ойногонго даяр экенибизди айткым келет. Бизге кайсы команда туш келсе, ошол атаандашка жакшылап даярданабыз. for me Эске сала кетсек, кийинки тандоо раундундагы атаандаштарыбызды 27 июнда Куала-Лумпурдагы Чучуклактан кийин билебиз. Бул арада футбол командасы өз тарыхынын жаңы барагын жазууда. Ал эми чыныгы күйөрмандар, биздин командага ишеним артып, Азия континентинин эң күчтүү командалары менен өз үйүбүздө жана конокто боло турган оюндарда жогорку деңгээлдеги колдоосун көрсөтө беришмекчи. Баары алдыда, бирге алга. Ал эми бул материал эфирге чыгаар алдында Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги словакиялык адис менен келишимди узартпоо чечимин кабыл алгандыгы белгилүү болду. КФБнын президенти Камчыбек Ташиев аткарылган иштер жыйынтыгы үчүн Штефан Тарковичке ыраазычылык билдирип, мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады.